Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрөрмандары. Биздин каналга мына ушундай суроо келиптир. Компьютердик оюндардын өкүмү эмне деп. Эми бул жерде биз компьютер эле эмес, балким телефондогу оюндардын деле өкүмү бир болот. Ошого жалпы өкүмүн айтайлы. Негизинен бул оюндар уруксат болуп эсептелинет, бирок төмөнкү шарттар менен. Биринчиси, намаздан калтырбаса жана убактын кечиктирбесе уруксат болот. Мисалы үчүн 5 маал парз намазыбыз бар. Ошону кечиктирип, же болбосо калтыргызып койгонго себеп болуп аткан кезде ал уже арам болуп калат ошол оюнду ойногонубуз. А бирок ал нерселерден тоспой атса, бул уруксат маселе болуп эсептелинет. Экинчиси, негизги милдеттерден тоспосо, мисалы үчүн атанын үй бүлөсүн камсыздоо милдети бар. Ошого окшогон ар түрдүү милдеттерибиз бар, ошолордон тоспосо. Үчүнчүсү, кумар аралашпаса, акча тигип, спор деп коебуз биз, ошондой нерсеге ойнобосо ошондо уруксат болот. Эгер кумар аралашса арам болуп калат. Анан бузукулук аралашпашы керек ал жерде. Жылаңгач каармандар, жарым жылаңгач оюнчулар, ошого окшогон нерселер болбош керек. Анан ошондой эле бузукулук сөздөр деле аралашпаш керек. Анан бешинчиси, ыплас сөздөр аралашпаш керек. Ыплас сөздөрүнө сөгүнүү, жалган, окшогон нерселер аралашпаш керек. Ушулар менен эмне болот? Уруксат болуп эсептелинет. Аллахым берекесин берген болсун.